11 каналы аба ырайы тууралуу берүүсүн баштайт. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Орусиянын Улуу Устюг шаарындагы куткаруучулар калың муз менен күрөшүүдө. Алар музду жоюу үчүн 800 килограммдан ашык жардыргычты сарпташкан. Шаардагы суунун оор деңгээли 720 сантиметрди түзгөн болсо, жардыруулардан соң ал деңгээл 964 сантиметрге көтөрүлдү. Бул жердеги топон суу Кузино жана Юдинск айылдарында 400 үйдү каптап калган. Азыр бул аймактарда 60тан ашуун куткаруучулар иштеп жатат. Дүйнөнүн башка бурчунда болсо жер титиреди. Экватордагы жер титирөөнүн натыйжасында жабыркагандардын саны 77 кишиге жетти. Ал эми Латын Америка өлкөлөрүндөгү жабыр тарткандардын саны 570 кишиге жеткен. Бул дүйнөдөгү аба ырайына байланыштуу кыскача маалымат болду. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайына кайрылсак. Борбор Азияга жаан-чачындуу күндөр кайтып келди. Эскертели кээ бир өлкөлөрдө жаан бир жумага созулуп токтогон болчу. Эми кайрадан 3 күн өтпөй жаан жаая баштады. Бул жаан эртең кайсы өлкөлөрдө жаашын кененирээк айтып берейин. Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында жаан жаабайт. Абанын температурасы +20 градустан түшпөй жылуу болот. Бул жерлерде жакын жайгашкан Казакстандын Астана жана Алмата шаарларында эртеден кечке асман ачык болот. Жаандуу циклондун көпчүлүк бөлүгү Өзбекстандан орун алды. Мисалы, жаан Фергана өрөөнүндө күчкө толуп чаалган менен коштолот. А Ташкентте болсо эртең менен күн ачык туруп, күндүзү жаан себелеп жаайт. Кечке жуук жаан катуу жаап, чаалганда жүрөт. Нукуста болсо күн бүркөлгөнү менен жаан-чачын күтүлбөйт. Бирок бул жерге кошуна жайгашкан Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө күндүзү асман ачылганы менен аба ырайы кескин өзгөрүп, жаан менен коштолот. Борбор калаасы Ашхабадта күн ачык бойдон калат. Бул жаан Тажикстанга да жетти. Душанбеде азырынча күн бүркөлүп турат. Эртең жаан жайбы же жокпу, азырынча дайынсыз. Хорок өрөөнүндө эртең менен жааган жаан күндүзү токтоп, кечинде кайрадан себелеп баштайт. Ходжент шаарында эртеден кечке жаан жаап, кечинде чаалган башталат. Кыргызстанда 19-20 апрелде мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 19 апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы болсо өзгөрүп турат. Мында климат 21 апрелге чейин созулат. Ошондуктан кол чатыр алып жүргөндү унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.